Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз Илим жана турмуш теле берүүбүздүн алкагында профессор Тажибаев, Кушубагали Тажибаевичтин жасаган ачылыштарына арналган теле берүүбүздүн экинчи бөлүгүн сиздердин назарыңыздарга сунуш кылабыз. Биздин көрсөтүүнүн каарманы Кушубагали Тажибаев 1945 жылы 8 сентябрда Ош областындагы Ноокат районунун Кулатов айылында туулган. 1969 жылы Фрунзедеги политехникалык институтун бүтүргөн. 1972 жылдан ушул мезгилге чейин Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын тоо тектердин физикасы жана механикасы институтунда кенже илимий кызматкер, ага инженер, топтун жетекчиси, ал эми 1980 жылдан тартып лаборатория башчысы болуп иштеп келатат. 1994 жылы техника илимдеринин доктору деген илимий даражага ээ болот. 2007 жылы Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген кызматкер деген ардактуу наам берилген. Кыргыз Республикасынын инженердик академиясынын академиги, 176 илимий эмгеги, анын ичинде 2 монография, 4 усулдук колдонмо, 7 ойлоп табуу жана 2 илимий ачылыштын ээси, жаштардын мыкты насаатчысы. 2013 жылдагы дүйнөлүк илимдеги чоң ачылыштын бири Кушубагали закону. Кушубагали закону тоо кен кырсыктарынан сактайт. Ушул эмгеги үчүн техника илимдеринин доктору профессор Кушубагали Тажибаев окумуштуу Сергей Петрович Капицанын эстелигине арналган алтын медаль менен сыйланган. Бул ачылыштын турмуштагы пайдаланышы кандай болот деген коомчулуктун суроосуна окумуштуу мындай деп жооп берген. Бардык катуу заттардан курулуш объектилери, деталдар, конструкциялар жасалат. Ошонун коопсуздук маселеси биздин жаңы илимий ачылыштын негизинде чечилет. Мисалы Кумтөрдүн тоо тегин изилдей келгенде, ал жерде калдыктуу чыңалуу бар болуп чыкты. Ошол калдыктуу чыңалууну ушул биздин ачылган жаңы законду пайдаланып аныктадык. Биздин илимий ачылыштын өндүрүшкө тийгизе турган зор пайдасы бар. Шахталардагы пайда болгон чыңалууларды ультра үн толкундары аркылуу аныктагандан кийин анын күчү азайтылат. Ошол менен көп кырсыктарды, жарылып кетүүлөрдү алдын алса болот. Кумтөрдөгү ушундай чыңалуулардын натыйжасында карьеранын каптал бети урап кетиши менен 4 тонна алтынды убагында ала албай калышкан. Ошол аварияны калыбына келтирүүгө бир нече ай кетти. Эгерде учурунда биздин илимий законду пайдаланып, тоо тектериндеги чыңалууларды өз убагында аныктоо менен тиешелүү иш чаралар жүргүзүлгөндө, мындай авария болмок эмес. Украин окумуштууларынын жетишкендиктерин айттыңыз. Ооба. Ошону дагы кайталап койсоңуз, алар эмне себептен сиздер жасаган нерсени жасоого кудуреттери жетишпей калды? Алар өтө жакын келишкен ошол ачылышка. Бирок бул окумуштуулар көбүнчө теориялык жактан негиздеп, аябай чоң формулалар менен жанагы эмелерди чечкен да, маселе деп коелу. Математикалык маселелерди чечип, анан жанагы граничный условия деп коет го, ошол кандайдыр бир шарттарды карап туруп, шарттуу түрдө гана аныкташып жакын келишкен да, чоң формулалардын негизинде гана чечип. А бизде жөнөкөй Гуктун формуласы сыяктуу жөнөкөй формула табылды. Ар бир багыт боюнча биз ошо таасир этип аткан чыңалууду, анын ичинде жанагы өтө кооптуу болгон калдыктуу чыңалуунда бардык каттуу заттарда аныктоого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол мүмкүнчүлүк, мисалы үчүн, мына жер титирөөлөр же жанагы шахталардагы капыстан динамикалык түрдө жарылып кетүү кубулуштарынын алдын алууга, алдын ала айтуу. Андан тышкары болтурбай коюу маселесин дагы ушул ошол закондун негизинде түзүлгөн методдордун негизинде жалпысынан ошол маселелерди, ошол проблемаларды чечкенге шарт түзүлөт да. Анан ушул сиздердин илимий мектепке бир конкурент болгон Украин окумуштууларынан башка дагы дүйнөлүк лабораториялар
Кайсы мамлекеттерде бар? Мына турган муну эме деп коебуз, ошол ультра үндү чыгарган датчиктер деп коелу. Бул мунун өзгөчөлүгү ошол ультра үндү бир багытта чыгарат да. Бир белгилүү багытта чыгарат. Ушул датчиктерди Россиялык окумуштуу Феликс Горбасевич деген илимдин доктору, профессор. Кайсы институттан? Ал институт геологии Апатит шаарында, жанагы Жарым Аралда. Апатит шаарында. Анан бул окумуштуу көбүнчө ошол структурасын көбүрөөк изилдеп, биз болсо чыңалууду көбүрөөк изилдеп, ошол чыгарган автордон да кичине алдыга өтүп кеттик. Бирок биздин байланышыбыз бар, азыр тыгыз иштеп атабыз. Себеби ушул закондун негизинде эми момундай приборлор бүт серияда жасалып, жалпы бардык дүйнөгө таралышы толук ыктымал. Ошол үчүн тиги Россиялык окумуштуулар да мени колдоп атышат. Себеби алардын чыгарган иштери дагы ишке кирип, алар да дүйнөдө таанылып, анан өздөрүнүн дагы башка маселелерин да чече алышат. Себеби илим колдонгондо ал акча каражат алып келет, туурабы? Мынакей Кушубагали Тажибаевич, мен бир нерсеге азыр ынанып, абдан кубанып турам. Демек, илим менен турмуштун айкалышканын көрсөтүп жатасыздар да. Сиздер берген прогноз боюнча, ошо жер титирөө маселеси, башка баягындай жаратылыш катаклизмдерин алдын ала билүү азыр эми чынында мүмкүн эмес. Ал колубуздан келбейт, өзүбүзчө бир андай пессимист болуп атпайбызбы? Демек, өзөрлүк менен иш жасай берсек, анда кайсыл бир учурларда алардын баарын алдын ала билүүгө мүмкүнчүлүк алат экенбиз да. Кушубагали Тажибаевич, эми bunday эбегейсиз чоң өзөрлүк менен жасалган илимий жетишкендик бир эле сиздин өзүңүздүн колуңуздан келбесе керек. Өзүңүздүн окуучуларыңыз болсо керек, шакирттериңиз болсо керек. Вот ошол кишилердин дагы өздөрүнүн көз караштарын уксак жакшы болот эле. Мына Ахматалиева Минажат көптөн бери биздин лабораторияда иштейт, кесиби боюнча өзү физик. Анан чогуу ушул акыркы илимий ачылышты жасаганда көп иштерди жасап, ошол акыркы илимий ачылышка соавтор болгон. Анан Данияр болсо өзүм уулум. Бул да биздин лабораторияда биз чогуу иштейбиз, коллега катарында иштейбиз. Ошол көп иштерди, айрыкча ошол формуладагы бир жаңы эме киргизгенбиз, модуль, волновой модуль напряжения деген. Ошол волновой модуль напряжения деген көрсөткүчтү, ошону ар кандай заттарды аныктоо боюнча көп иштер жүргүзгөн. Ошон үчүн Даниярдын дагы өзүнүн салымы бар, закондуу түрдө ушул ачылышта. Ошон үчүн булар соавтор болуп киришти ошол акыркы ачылышка. Үчөө тең тиешелүү дипломдорду алышты. Үчөөбүздөн тиешелүү дипломдорду алдык. Эми мага мына медалды бергенин себеби мүмкүн жанагы биринчи ачылышымды эске алгандыр. Менде 2 жолу илимий ачылыш болуп атат. Мен абдан кубанычтамын. Мынакей сиздин окуучулар түздөн түз катышып ошол ачылышка себеп болгон окуучулар турат. Ошонун ичинде сиз Минажат эжеке ушул өзүңүздүн көз карашыңызды, өзүңүздүн түшүнүк боюнча ушул ачылыш кандай болду? Сиздин бул жерде эмгегиңиз конкреттүү түрдө эмне? Ошолор боюнча айтып берсеңиз. Бул ачылыш болуш үчүн эң негизинен эле могу биздин ультра үндүү приборубуз эң башкы жардамчыбыз да. Ушул прибор болбосо ачылыштын да ачылышы мүмкүн эмес болчу да. Негизи эле ушул прибор ультра үндүү прибор. Ультразвуковой прибор деп айтылат да. Бул ошо убагында Союз малында келип бизге келген, ошол кезден бери иштеп келе жатабыз. Бул прибордун жардамы менен биз мына бул үлгүлөрүбүздөн, тоотектеринен алып келинген үлгүлөр аркылуу өткөн ультра үндүү микросекунд менен өткөн убактысын эсептөөлөр жүргүзүп, мына ушул микросекунд менен эсептөөлөр жүргүзүп алабыз. Андан кийин бул секунданын миллиондон бир үлүшү да эми, бул микросекунд дегенибиз. Ооба.
миллиондон бир үлүш болуп эсептелет. Мисалы үчүн бир үлгүбүздөн, мисалы мына могу үлгүдөн 27 микросекунд убакытта ультра үн өтүп жатат деген сөз да бул жерде. Бул жерде ошо ультра жүктөлгөндө Бул жака жүктөлгөндө бул жактан көрсөтүү сөзсүз өзгөрүп көрсөтүп турат. Таймер экен да. Жакшы. Жакшы. Дагы кандай? Ушулардын баардыгын фиксация кылып, анан кийин компьютерге алып чыгасыздарбы? Жок, азыр бизде бул компьютерлештириле элек. Муну биз кол жүзүндө эле жазып баарыны. Ар бир үлгүнү ондогон жолу өлчөп, жазып, андан кийин кайта неметип отуруп эле таптык. Азыр кийинки убакта мына компьютерлештирилген прибор менен иштесек өтө жакшы болот эле да. Азырынча могул эски эле үлгүдөгү приборлор менен иштеп жатабыз. Бирок эми статистикалык жол менен улам кайталап атып, анын ушундай жыйынтыктар чыкты да. Абдан жакшы экен. Мына ушу чоң ачылыштын 3-чү бир себепкери мынакей менин жанымда турган Тажибаев Данияр Кушубагалиевич. Данияр мырза, сиз айтыңызчы, сиздин үлүшүңүз бул укмуш ачылышка кандай? Өзүңүздүн ушу оозуңуздан угалычы. Ну, мен бул лабораторияда уже 94-жылдан баштап иштеп жүрөм. Анан бүт могу эксперименталдуу иштерди бул лабораторияда как раз мен өзүм катышып, даже могу бизге келген ар кандай месторождениялардан таштар келет, ошолордон образец жасап, өзүбүздө мастерской бар, өзүбүз жасайбыз, шлифовка кылып, анан кийин даярдап, анан бияка алып келип, уже биякта жана испытаниялар жүргүзөбүз. Анан биз могу лабораторияда как раз бизде могу пресс бар азыр. Бул пресс 100 тонналык пресс. Буну жана Германиядан алып келген. Ошол пресс менен иштейбиз. Анан бул прессте жанагы таштардын прочность на одноосное сжатие деген бар. Ошол характеристиканы биз бияктан аныктайбыз. Анан ошол ачылышка как раз жанагы материалдарды биз жасап, ошол ар кандай горный породалардын токтоктерин образецтерин алып келип, анан жанагы атайын материалдарды өзүбүз жасатканбыз, могу алюминий, эпоксидный смола. Анан бүт ошол эксперименталдуу иштерге мен өзүм катышып, эксперименттерди жүргүзүп, анан жана экспериментальный результаттарды обработка кылып, анан ошол обработкага уже обработка бүткөндөн кийин анан биз жанагы расчетный формулага чыкканбыз. Өзүңүздүн кандидаттык диссертацияны ушул тема боюнча коргогонсуз да? Мен темам жанагы кумторго караштуу, это устойчивость, жана борт карьеранын устойчивость. Бирок ошол кумтордон алып келип, жанагы таштарны бияктан как раз лабораторияда изилдегенбиз. Анан ошол бүт характеристикаларды аныктагандан кийин мен уже ошону обработка кылып, анан жанагы борттун устойчивостька уже өзүнүн формуланы берип, расчетторду жасаганмын. Абдан жакшы. Бул ачылыш менен баягы механикалык чыңалуулар деп коет тоотектеринде. Ошолорду аныктоого абдан чоң көмөгү болот да бул ачылыш менен. Бул ачылыш баягы ал механикалык чыңалууларды аныкташ абдан оор. Жердин алдына кириш керек, буроолош керек, антып миниш керек. Бул ачылыш менен болсо биз уже лабораторияда уже жердин алдына кирбей эле жана тоотектерин алып келип алып эле аныктап туруп, могу жерде мындай чыңалуулар болот. Могу жерде мындай жарылуулар, горнудар деп коебуз орусча. Ошолор болуп кетет деп уже биз прогнозго жасасак болот. Практикалык турмуштагы колдонушу эбегейси зор турбайбы анда? Абдан зор. Эми чын дегенде биз тоо өлкө болобуз да. Кенибиз көп. Мына кумторду эле айтып коелук, андан башка дагы көп нерселерибиз бар. Ошол жагына абдан керектүү ачылыш деп эсептесек болот да. Кушубал Тажибаевич, ар бир окумуштуу жаш болобу, кары болобу, илимге киргенден кийин мен бир чоң бир ачылыштар жасасам деп мындай бир эңсейт да. Ошонун илим ошонусу менен кызыктуу болсо керек. Биз жаш кезибизде Москвада
мен аспирантурада окуп жүргөндө ушундай бир чоң ачылышка күбө болгон болчумун. Ошо Москвалык окумуштуулар ошол кезде фотопластикалык жана электропластикалык эффект, бул ошол бир окту баягында деформация жасап туруп, ошол эле учурда электр талаасын түзсө же болбосо кандайдыр бир жарык нурун берсе, ошол кристаллдардын баягында бир бышык абалга келгенин, чыңалуусунун көбөйгөндүгүн ушундай бир сенсация кылышып, ошол 73-74 жылдары ушундай болгон болчу. Азыр мен сиздин илимий жетишкендиктериңиздерди, ачылышыңыздарды карап туруп, ушундай бир ой келди да. Сиздердин ачылыш биринчи ошол академик Илгиз Айтматов менен болгон, андан кийин мына кече жакын деле өзүңүздүн окуучулар менен болгон ачылыш, ошол мен жогоруда айткан ачылыштан дагы жогору концептуалдык мааниси бар экендигине көзүм жетип турат. Ушул өзүңүздөрдүн ачылыш боюнча, биринчиси жана экинчиси боюнча биздин илим жана турмуш телеберүүбүздүн көрүүчүлөрүнө ушундай бир кыргыздын жөнөкөй бир жалпак тили менен түшүндүрүп берсеңиз. Рахмат, эми өзүңүз жакшы билесиз. Бул илимдин жогорку касиети ушунда экен, өзүңүз билгендей, чек араны да тааныбайт, улуту да тааныбайт. Ошо илимий жетишкендик бул жалпы адамдарга тиешелүү болуп калат да. Эми ошол жагынан алып карасак, албетте бизге ушул бакты деп коелу туура келиптир. Бул туурада келиш керек. Ошон үчүн жаратканга деле ыраазылыгымды айтып койсом боло берет. Анан биринчи ачылыш болсо, ошол 98-жылы Илгиз Торокулович Айтматов экөөбүз жасаганбыз. Бул жерде жаңы кубулуш ачылды. Мунун негизги мааниси эле ошол кубулуштун негизинде кийинчерээк жер титирөөлөрдүн негизги себептери жана механизми ачылды. Бул деген келечекте ошо жер титирөөнүн алдын алып, ошо кырсыктардын, кесепеттерин азайтуу проблемаларын чечсе болот. Ошого шарт түзүлдү. Ал эми экинчи ачылыш деле байланышы бар. Бул жерде биринчи ачылышыбыз ошо калдыктуу тоо тектериндеги калдыктуу чыңалуулардын динамикалык түрдө бошонуу кубулушу болсо, азыркы ачылышыбыз болсо, ошол жалпы эле катуу заттардагы ультраүн ылдамдыгынын механикалык чыңалууга жараша өзгөрүү закону табылды. Эми ошол закондун негизинде калдыктуу чыңалуу эмес, ошол азыркы ушул шахталардагы чыңалууларды же бир конструкциялардагы механизмдердеги чыңалууларды тапканга азыр жакшы шарт түзүлдү. Ошон үчүн албетте кийинки ачылыштын да мааниси зор деп ойлойм. Кушок Тажибаевич, эми бунун ушул турмушка прикладдык жактары кандай? Өзүңүз окумуштуу катары дагы эмнени мындай көрө билгендей болуп турасыз алдынан? Эми бул негизинен бул каерде колдонулат? Бул көп эле тармакта колдонулат, бирок негизинен бул жерде коопсуздук маселеси чечилет. Мисалы үчүн шахталарда болгон жана өз алдынча эле динамикалык жарылып кетүү кубулуштарын алдын алып, аларды болтурбай коюу маселесин да чечсе болот. Жер титирөө маселесин алдын ала айтып, же болбосо конструкциядагы бир күтүүсүздөн болгон жанагы жарылуулар, ошолордун алдын алып, дайыма көзөмөлдөп турганга так эле ушул формула, ошонун негизинде түзүлгөн метод, ошонун негизинде түзүлгөн жаңы приборлор кызмат кылат. Бир эле Кыргызстанда эмес, жалпы адамзат үчүн, бардык элдер үчүн кызмат кылат деп ойлойм. Рахмат, чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын геомеханика жана жер казынасын өздөштүрүү институтундагы тоо тектеринин калдыктуу чыңалууларын жана механикалык касиеттерин изилдөө лабораториясынын башчысы, техникалык илимдердин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген кызматкер Кушпагали Тажибаев алдыдагы максаттары тууралуу төмөндөгүлөргө токтолду. Илимий ачылышка заявка катары жөнөтөрдө ушул табылган жыйынтыктарды 12 ар кандай материалдарда негиздегенбиз. Анын ичинде
6 техникалык материал, 6 ар кандай тоо тектери болгон. Эми азыркы учурда ошол изилдөөлөрдү дагы эле улантып, ар кандай жаңы материалдарды, ар кандай касиети бар жаңы тоо тектерин дагы кошумча изилдеп, ошол изилдөөлөрдү да жүргүзүп жатабыз. Анан негизги маселе ошол табылган законду, табылган формуланы иш жүзүндө пайдалануу. Бул багытта болсо биз жаңы методду негиздөөгө азыр багыт алып, ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Эми бул метод боюнча ошо тоо тектериндеги чыңалууну табуу методу тастыкталат. Ошонун ичинде албетте биз ошол жалпы эле механикалык чыңалуунун ичиндеги кооптуу болгон калдыктуу чыңалууну да ошол методдун негизинде аныктап көрсөтсөк болот. Себеби мунун мааниси өтө зор. Ар кандай тоо тектеринде, ар кандай шарттарда, кээ бир учурларда ошол күтүүсүз чоң масштабтагы тоо тектерин жарылуулары болот. Ошол кубулуштарды алдын алып, ошо жеринде аныктап, анын кооптуулугун аныктап, ошого жараша иш чара жүргүзүп, ошону алдын алып болтурбай койгонго шарт түзүлөт. Анан ошондой эле техникалык конструкцияларда дагы ошол биз эми ошол конкреттүү түрдө ошол табылган законду, табылган иштелип чыккан метод байланып туруп, ошол конструкциялардагы механикалык чыңалууларды аныктап, алдын ала ошонун негизинде коопсуздук маселелерди чечкенге шарт түзүлүп атат. Ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартууладык. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.